Ассалому алейкум жалпыга. Эгерде сиз үйдө отурган айым болсоңуз, декреттеги бул бизнес идея сизге аябай керек деп ойлойм. Андыктан достор, мага катталып, лайк басып, түшүнбөгөн болсоңуздар комментарий жаза кетиңиздер. Күнүнө башына 20 штук тиксеңер болот, андан кийин тигип колуңарда көнүп калат. 100 штук, андан да көп тиксеңер болот. Мунун расходуна ашып кетсе 200-300 кетет. А калганы өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө. Мен мындан 1 метрден 20 штук чыкты. Ошол достор. Керектүү кездеме узуну 100дөн 70 сантиметрге чейин болгон, туурасы 15 сантиметр, резинабыз 20 сантиметр кылып корколобуз. Узун ал эми 0,5-1 сантиметрге чейин болгон резиналар боло берет. Биринчи бизге кездеме, мен ушундай кездемени тандап алдым. Резина жана ушундай ийне топчу деп айтышат. Ошондой керек жана шипчик, жиптерди кыркканга. Ошондой эле мына бетме бет кылып, оң жагын, тетири жагын эмес, оң жагын бетме бет кылып беттеп алабыз дагы. Ушул жагын тигип алабыз бетме бет кылып. Ошондой эле кандай болсо да кездемелерди иштетсеңер болот. Мисалы үчүн бул органза деген кездеме мен иштетип жаткан, азыркы тигип жаткан кездемем. Силер баягындай атласный, жука материалдардан кылсаңар болот да. Ал эми мындай өтө катуу, калың материалдардан анча болбой калат. Мына мен тигип баштадым, көргөнүңүздөрдөй. Бетме бет кылып, оң жагын тигип алабыз акырына чейин. Эми муну биз тигип алдык, көргөнүңүздөрдөй. Мынакей тетрисин көрүп атасыздар. Так видеодогудай аткарыңыздар. Биринчи жолу тигип жатсаңар эгер башында түшүнүксүз болот, кийин колуңар үйрөнүп, көзүңөр үйрөнүп калат. Мынакей ичине киргизебиз бардыгын. Тигип жатканда да ушул тигилип кетпеш керек. Бүктөп туурасынан мынакей ичине салып, мынакей бардыгын тигилип кетпеш керек да негизи. Тигип жатканда ушундай алып бүктөп алабыз да ичине киргизип, муну тигип чыгабыз. Эми башында түшүнбөй калышыңар мүмкүн видеодо. Эгер түшүнбөй калсаңар, кайра көрсөңөр түшүнүп каласыздар. Мынакей ичине салып тигип жатам, көргөнүңүздөрдөй. Эң негизгиси ошол ичине салынгандар тигилип кетпеш керек. Ушундай видеодогудай алып тигип кете бересиздер. Муну колдо да тиксеңер болот. Эң главное, оверлоктун кереги жок бизге. Мынакей 1-2 сантиметрдей тикпейбиз. Ошол жерге калтырабыз. Мынакей. Эми ошол жерден оодарып алабыз, ичиндегилерди чыгарып. Так видеодогудай аткарсаңар болду. Окшошот силердики дагы. Оодарып алдык. Эми ийнеликти резинадан өткөрүп алабыз. Ушундай кылып курсагынан жарып өткөрүп алабыз. Андан соң ошол тикпей калтырган жерибизден резинаны өткөрүп алабыз, көргөнүңөрдөй. Аябай оңой. Муну эгерде 5-6 класстагы кызыңар болсо деле үйрөтүп койсоңор тиге берет. Эң жакшысы бул ошо үйдө кол машинкаңар болсо, кол машинкада деле тиксеңер болот. Бизге пятинитка, оверлоктун кереги жок, мындай резинка тиккенде. Ошонусу жакшы. Мына кийимди байлайбыз. Кааласаңар тигип койсоңор да болот резинканы.
ичке болгон үчүн байлап эле койдум. Ошол калтырган жерибизди эми тигип коебуз, бетпе бет кылып 0,1 строчка менен. Эгер силер кааласаңар чистый кылып көрүнбөй турган кылып колдо тигип койсоңор да болот. Бүттүк достор. Эгер ушул жерге чейин көргөн болсоңуздар, баарыңыздарга чоң рахмат, мага катталып кетиңиздер.